эки боковой алынсын. Мына жерде базарчык койбосун. Кайра артка сүрсүн, мону жерлерди алсын. Мурдакыдай скамейкаларды койсун, элдерге шарт түзсүн. Ош шаарынын так борборунда жайгашкан соодага, сейил бакка да ыңгайлуу жер. Бул жер жеке ишкер менен тургундардын ортосунда талашка түштү. Мында Кооператив 11 жана Курманжан Татка 211 дарегинин айрым тургундары жеке ишкер Айдар Бакыевдин иш аракеттерине нааразы болуп жатышат. Алар жеке ишкер жашыл зона, жаш балдар ойноочу бакчаны соода жайына айлантып жатканына каршы чыгышууда. Эс алууга элге мүмкүнчүлүк бербей жатат. Биз иштен чарчап келгенде бала чакабыз менен эс алып бул жака чыгып отуруу керек. Барган сайын мына дарактарды кыркып баратат. Жаңа кызыл китепке кирген, красный книгага кирген жаңакты кыркып магазинин салып алды. Ага да унчукпай кетип аткандан кийин эки жамбашын кошуп алды. Бул жерде күнөөлөр издеш керек. Кичинеден эле гүл сатып атканга биринчи үстүн жабыпты, андан кийин магазин болду, магазинден кийин экинчи этаж болду, экинчи этаждан кийин эки жамбашы, бул жагы туалет, бул жагы монтип улап алды. Мунулардын бүтүн монтип ороп, могул жерди базарчык кылам деп атат. Биз базарчыкка каршыбыз. Биз эс алышыбыз керек. Бул жерде чарчап келишет, балдарыбыз менен ойношот, каршыбыз. Endi bu yosh bolalar o'ynaydi, bu yerda boshqa bo'ladi. Va yig'ilmasa es olib joy ber. Стоянка болуп калат да, балдар чыкканга ойногонго болбойт, же бияка чыкканга болбойт. Биягы гостиница. Биягы мынтип мусор болуп жатат. Анан эми кантип мэр өзү көрүп кетти биздин көйгөйдү. Кандай болот? Биягы ким чечет? Андан жакында бул жерге да турат экен, 1-2 жылдан здание. Теги здание да ошентип курулуп калган. Аз мен силерге көргөзөйүн, тартып бер. Аны мэрияга барсак, ооба, кетет, сноско кетет, бирок ушу 5 жыл болду, сноско общем кеткен жок. Жеке ишкер Бакыев коюлган дооматтарды четке кагып, көп кабаттуу үйдүн тургундарынын кызыкчылыгы эмес, бир адамдын уюштурган куйтуу аракети деп сыпаттап жатат. Аталган аймак мыйзамдуу жеке менчик жери экенин билдирди. Мен мыйзам чегинде курулуш кылып, мыйзам чегинде жер алып, иштеп келе жаткан ишкермин. Ушул келин 3 жылдан бери мени аракет кылып, террор кылып, ар дайым адамдарды уюштуруп, коңшуларды уюштуруп, адамдарды уюштуруп, менин үстүмөн арыз жаздырат, ар жака жаздырат, 100 миң сурады, жер сурады, бербей койдум, дагы уюштуруп атат, жазып атат үстүмөн. Тынбай, мына силерге да кайрылды, башка органдарга да кайрылды. Жанды коюп айтат да, бул аялды токтотуп турган орган барбы же күч барбы, мен түшүнбөй атам азыр. Кызыгы көз күйгүзгөн шаардын так борборундагы бул жерде буга чейин Ош шаардык мэриясы жеке ишкер менен талашып, жылдар бою соттошуп келген. Талашка жогорку сот чекит коюп, жеке ишкердин пайдасына чечип берген. Ага карабай мэриянын позициясы боюнча бул жерлер башкы планда жашыл зона катары көрсөтүлгөн жана убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен деп билдиришти. Айдар Бакыевдин бир өтүнүчү менен ошо кездеги жетекчилик ушу жерден 26 сотук жерди жеке менчигине бекитип берип койгон. Бирок 26 сотук жерди топографиялык чиймеден мунул жерби, мунул жерби, мунул жерби, мунал жерби, мунал жерби топосъемкасын эч ким көрсөткөн эмес. Шаардын башкы планы боюнча жашыл зона катары каралган. Бирок бүгүнкү күндө бул жер жашыл зона болбой жатат да. Биз архитектуранын ген планын ылайыктап, могул жерди толугу менен жашыл зона кылыш үчүн мына жерде бир нече менчиктер бар. Аларды сен архитектуранын легкий конструкциядан уруксат алган экенсиң, сен бошотуп кет деп түрлү жашыл зона кыла албайбыз. Булардын менчигеси катталып калган үчүн, буну толук кандуу жашыл зона кылыш үчүн буларга компенсация төлөп, анан буларды бошотуш керек. Компенсация төлөш үчүн булар Ош шаарындагы өтө ыңгайлуу жерде жайгашкандар. Булар компенсация үчүн эмне деген сумманы сурайт, бир Кудай билет. Жалпы аянты 26 сотық болған жерде соода түйүнү тамактануучу жай жайгашкан. Жашыл бак болуп турган 6 сотық жерин жакында эле жеке ишкер өз каалоосу менен Ош мэриясына өткөрүп берген. Ошондой эле мында суу каналы агып өткөн, эреже боюнча аталган суунун корук зонасы сакталган эмес. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.